Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн мен силерге жайында, жазында, кышында ар бир мезгилде жасалып турчу пилинг процедурасын, үй шартында пилингди айтып берем. Пилинг бул эмнеге керек? Пилинг сиздин териңиздин жаман катмарын алып, сиздин териңизди дем алганга, жашарганга, жаңыланганга жардам берет. Бул нерсеге эмне колдонсок болот да? Ар бир үйдө бар эле бул киви. Кивини аласыз, ачып аласыз. Кивини ачыгандан кийин теркадан өткөзсөңүздөр болот. Үйүңүздө блендер болсо, блендерден өткөзсөңүз андан да жакшы болот да. Анткени киви канча көбүрөөк майдаланса, ошончо жакшы сиздин териңизге таасир берет. Бетиңизди таза жуугандан кийин, мончого түшкөндөн кийин болобу, ваннага түшкөндөн кийин болобу, бетиңизге кадимки эле жана скраб түрүндө чекеңизге, мурдуңузга, эгиңизге биринчи коюп, андан кийин беттериңизге коесуз, мойнуңузду да унутпайсыз. Коюп туруп, 15-20 мүнөттөн кийин бетиңизди жууп коесуз жылуу суу менен. Бардык эле пилингдерди биринчи терибиздин калыңыраак жерине сүркөйбүз. Бул чеке, бешене, мурун, анан ээк. Ушул пилингдин эффектиси жакшыраак болуш үчүн, жыйынтыгы жакшы болуш үчүн сиз ушул пилинг менен массаж да кылып койсоңуз болот. Массаж бул укалоо кыймылдар менен эле ээктен баштап кулактын астына чейин, экинчи ооздон кулактын ортосуна чейин, үчүнчү мурундун кулактын башына чейин, төртүнчү мурундун үстүнө, бешинчи чекеге, көздүн тегереgiне өтө көп массаж кылбайбыз, анткени көздүн тегерегиндеги териси өтө жукка болот. Дагы айтып кетчү нерсе. Эң эле көп Кыргыз Республикасында тоолуу аймак болгондуктан биздин бетибизде тактар да көп. Тактар биринчи ошол күндүн нуру ачуу тийгенден түшсө, экинчиден төрөттөн кийин да түшөт. Эмне себептен түшөт? Биз туура эмес бет майларды колдонгондон, туура эмес маскаларды колдонгондон да ушул нерсе чыгат. Эгер сиз үй шартында ушундай жеңил пилингдерди кылсаңыз, сиздин териңиздеги жаман катмары кетип, ошол жаман катмар менен кошо сиздин бетиңиздеги тактарыңыз да кетет, бырыштарыңыз да азаят. Бул пилингди жумасында бир жолу, мурдакы деле айтып кеткендей, эгер сиздин териңиз кургак болсо, 3 минуттага кармайсыз, эгер бетиңиз майлуу болсо, 10-15 минуттага чейин кармасаңыздар болот. Бул пилингден кийин сөзсүз түрдө маска коюш керек. Кандай маскаларды коебуз десеңиздер, анда бизде кийинки көрсөтүүдө көрүңүздөр. Маскалардын түрлөрүн айтып берем.